Садыр Жапаров өзү билет, что ал президент болорун өз деле көзү жетип турат. Влияние Матраимова и ОПГ бүгүнкү күндө да влияние бар. Уже очевидно, что Садыр Жапаров президент болуп калат буюрса. Чоң күрөш ошондо экинчи этап катууланат. Акматбаев боюнча. Бардыгынын аягы жаман бүтөт. Ким уюшулган кылмыштуулук менен же криминал бийликке келгенден кийин, бийликке аралашып кеткенден кийин аягы баарыныкы жаман бүтөт да. Вот бүгүнкү күндө деле жанагы Көлбаевдин эле балдары айтып атат. Брат зря пошел в политику депчи. Мындай эмени ооматты бир да киши, бир да саясатчы колдон чыгарбайт. Ошонун ичинде Садыр Жапаров. Бүгүнкү күндө Садыр Жапаров өзү решение кабыл алат, өзү иштеп барат. Амансыздарбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, эфирде кайрадан саясий коктейль берүүсү. Бүгүнкү берүүдө Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, коомдук саясий ишмер, жалпы өлкөгө, коомчулукка комиссар Катани деген дагы бир ысым менен таанымал адам, сыйлуу агабыз Өмүрбек Субаналиев болмокчу. Өмүрбек ага, студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз убакыт бөлгөнүңүз үчүн. Рахмат. Учурда кыргыз коомчулугу эки лагерге бөлүнүп калышты. Бирөөсү бир тарап парламентаризмди колдойм. Бүткүл дүйнө ошол багытта учурда өнүгүүгө баратат. Биз теңирден тескери кетпешибиз керек деген тарап, экинчи тарап парламентаризм Кыргызстанда өзүн актаган жок. Биз башка багытка түшүп алдык, саясий соодага да, партиялардын соодасына. Ошондуктан жоопкерчиликти ала турган күчтүү президент болуш керек деген тарап болуп атат. Сиз кайсы лагердесиз? Эми бүгүнкү күндө биз шайлоого катыштык да. Шайлоого катышып, парламенттик шайлоого. Анан элдин баарын кыдырып, анан элдин мүдөөсүн биз реально билебиз да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө элдин мүдөөсү бул парламентаризмди кабыл албай атат. Эл күчтүү бийлик күчтүү президент аткаруу бийлиги болсо деп атат, и ошонун ответственности дагы белгилүү болсо болот деп катуу айтышып атат да. Мен ошон үчүн бүгүнкү күндө күчтүү президент, күчтүү аткаруу бийлиги депген лагерде болуп атам да. Анткени бул алдыга жол болот да. Эгер күчтүү президент болсо, биз коомчулук күчтүү президенттин жоопкерчилигин да коюп бере алабызбы? Өткөнкү депутаттар сунуштап, анан кайра бул болбойт деп калышты. Конституциянын жаңы долбоорунда президенттин жоопкерчилиги жок деп атышат. Геп ошодо болуп атпайбы? Бардыгы элге чыкпай эле азыр соц тармактарда бири-бири менен кайым айтышып атат. Бул биринчиден. Экинчиден процедурный вопросторго бардыгы өтүп алышты да. Негизи эл өзүлөр түшүнүп турат бүгүнкү күндө. Эмне себептен күчтүү президент анын жоопкерчилиги болсун деп атат да. Садыр Жапаров эмне себептен бийликке келгенден кийин башынан айтты. Бул 14-жылдан бери эле айтып жүрөт. Мен деле мурунку интервьюларын көрсөм, 14-жылдан бери эле күчтүү президент болуш керек, и жоопкерчилик боюнча деп атат да. Если бы Садыр Жапаров чын эле бийликке жетип эле анан жоопкерчиликтен качам десе, бүгүнкү конституция аябай ошого дал келет да. Учурда иштеп аткан казыркы иштеп аткан конституция бүт бардыгы все президент чечет. Атамбаев чеччү, Жээнбеков чеччү. Буну элдин баары билет. Бирок жоопкерчиликти алчу эмес. Өкмөткө түртүп койчу. Өкмөт болсо кол баласында болуп калды. И парламент да кол баласында болуп калды. Садыр Жапаров айтып атат, давайте мындай акыйкатчылык болсун. Президент чечкенден кийин жоопкерчилик да болсун. Мына шайлоо болот, бирок ким болсо дагы, президент болсо да, ошондой күчтүү президент и жоопкерчилик болсун дейт. Бирок Садыр Жапаров өзү билет, что ал президент болорун өз деле көзү жетип турат. Ошон үчүн референдум аркылуу жанагы парламентский же президентский деп атканында ошо билет. Уже даярданып атканы деле ошо ачык айткандачы президентскийге. Бирок негизи Кыргызстан элине бүгүнкү күндө ошондой модель бизге жагат. Анткени парламентаризмдин эң жаман жагын биз баардын
уже канга сиңирип алдык да 2010 жылдан бери. Анан биз мында дегенде эле 2010 бул конституция туура эмес кабыл алынып калганда, чындачы. Биринчиден декрет менен убактылуу өкмөт. Анан кийин Ош тополоңдо согуш болуп атканда, аябай чоң жаман ситуация болуп атканда кабыл алышты да референдум аркылуу. Ошону көп эл буну эмеге канына сиңире албай коюшту да. Эмне себептен деп. Анткени мен дагы Ош тополоңунда Ошто начальник УВД болчумун. Анан ошондо элдин баардыгы ушундай жаман болуп турган ситуацияда, чрезвычайный ситуацияда да токтотуп эле чрезвычайный положенияны. Анан кийин референдум аркылуу кабыл алып конституцияны, анан Отунбаеваны убактылуу президент деп, анан кайта жарлык кылып эмени киргизишти да чрезвычайный положенияны. Ошонун баардыгы жүрөгүндө калып калганда элдин жакшы кабыл албай. Анткени каяктагы обсуждение, тиги бул көз боемочулук болуп калды да. Мен ошондон знак протеста начальник УВДдан кеткем да. Бул биринчиден. Экинчиден бул конституцияны жазып аткандай, эми парламенттик мамлекет болобуз дегенден чын эле парламенттик конституцияны эле жазса болмок. А бул жерде Текебаев эмне кылып атат, чынды айтканда? Ага берди да баардыгын, ошондо ал хаятта отуруп жана конституционный совещание кылып атпадыбы. Ошондо парламентский дегенден чын эле президенттин бийлигин чектеп коюш керек болчу. А бирок булар бири-бирине убактылуу өкмөт да, бири-бирин устукан таркатышты да. Биринчиден Роза Отунбаевага сизге рахмат, сизге мындай аябай чоң пенсия и статус президента берди. Экинчиде өзү билди, что Текебаев президент болбойт, спикер болот деп өзүнө көбүрөөк полномочия алды. Бирок Атамбаев президент болмок да. Алар билген, 2010 эле билген Атамбаевди түртөбүз деп. Атамбаевга дагы сен таарынба, сен президент болосуң деп, ага да полномочияны берип койду. Ошодон бүгүнкү күндө бул конституция иштебей калганы ушул себеп да. Почему жана депутаттарды иштей албай калышты? Ошол эле президент өзү жакшы иштей албай калды. И аткаруу бийлиги вообще иштебей калды, премьер-министрлер. Бат-баттан алмашып эле. Жок, ушундай ситуацияны алып келип коюшту. А негизи, если парламентаризм десе, анда парламент менен эле өкмөт чечмек. Премьер-министрге бүт ыйгарым укуктарын бериш керек да. Анда президент жөн эле свадебный генерал болуп калмак да, просто церемонияларга катышып, протокол катышып. Ошондой кылбай коюшту. Булар революционерлер убактылуу өкмөтпүз деп бири-бирин эметип койду да, колдоп коюшту да. Ошодун аягында мына 10 жылдан бери бул конституция иштебейт. Эми көбү айтып атат да, парламент эле иштебейт депчи. Парламент эле эмес. Жергиликтүү бийликтер да иштебей калбады. Аткаруу бийлиги да иштебей калды бүгүнкү конституция мененчи. Анткени мына Бишкекти эле алалы. Бишкектик гор кеңешти алалы. Бул мини государство. Мэр иштебей калды. Мэрден кийин гор кеңеш вообще иштебей калды. Гор кеңеште деле ошондой фракциялар бар. Биздин жогорку кеңеште, парламенттеги эле. Ошо парламентте отурган эменин фракциялардын жаш канаттары Бишкекский гор кеңеште. Мына 5 октябрда тополоң болду, мэри качып кетти, бийлик жок болуп калды. Ошону да чечише албай койду гор кеңеш, фракцияларчы. Анан балбактап келбеди чет жактан. Аны Садыр Жапаровдун эме аракети менен болуп калды. И то Жапаров алып келди. Болбосо булар конституцияга ылайык статус Бишкек боюнча мыйзам бар конституцияны. Ошо менен эле өздөрү чечмек. Өздөрү чукул жыйынга чогулуш керек. Бирок ушуну да кыла албай койгон бул борбор, бийлик борбордун. Ошону кыла албай койгондон бул конституция вообще иштебейт деген сөз да, чындачы. Кыла албай койгондо ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилиги болуп атпайбы? Конституциянын эмне тиешеси бар? Ал ошондой учурда, чукул кырдаалдарда булар чогулбай, жоопкерчилик албай качып кетсин деген норма жок да конституцияда? Жок, бул жерде башынан көнүп калышкан да. Анткени жана партийный список менен келишип,
Анан тиги ушул жогорку кеңеш кандай топтолсо, горку кеңеште ошондой топтолбоду. Вот кеп ошодо болот атпайбы? Анткени жанагы президент депутаттарды список менен алып келди деп атпайлы 15-те. Буларды да ошондой мэр анан президент горку кеңешке да алып келбеди список менен. Вот ушундай кетти да бири-бирин. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эмне себептен Конституцияда эки эле чоң норманы өзгөртөт да. Бул президент реальный бийликти алат. Анан жана президенттик формада президент реальный бийликти алат, өзү эмелерди аткаруу бийлигин өзү назначать этет, а бирок жогорку кеңеш согласиеле берет. А парламентскийде фракциялар чечип атпайбы? Өздөрү депутаттык корпус түзөт. Депутаттык корпусту калып эле биз чечип атабыз дейт, бирок президент чечип атат. Ошон үчүн элди алдабаш үчүн чын эле президент чечсин, жоопкерчиликти алсын деген эле сөз болгон. Макул. Сиздин сөзүңүздөн угам. Эгер ошондой күчтүү президенттик бийликти колдоп аткан болсоңуз, анда жогорку кеңештин миссиясын кандай формада көрөсүз? Бул биринчиси. Экинчиси, байтан бери жоопкерчилик жөнүндө сөз айтылып атат. Кандай жоопкерчилик алат? Эмне механизм бар? Президент жооп берет деген жердечи кантип жооп берет? Эми Конституцияда жанагы сдержек противовестердин баары жазылат. Бул жердечи жанагындай бийликти алгандан жоопкерчилик деле болот ал кишиде. И самый эме Кыргызстанда жоопкерчиликти президент алганы эл деле сезет. Анткени Кыргызстан бул мына 3 революция болгон Кыргызстанда. Эл бир эле кишиден президенттен сурап атат. Мына азыр бүгүнкү күндө деле бирөөсү жанагы бийликтин башында Боронов турду, калган премьер-министрлер турду, Абылгазиев. Алар менен иши деле жок. Азыр только Сооронбай Жээнбековден сурашып атпайбы, эмне үчүн ушинтип койду деп. Анткени Кыргызстан президенттик менен эле иштеп жүрүшкөн, калгандары көз боемочулук болуп атат да. Бул жана уже риторика болуп атат да. Уже эл воспринимать этпей атат ошонун баардыгынчы. А кагаз жүзүнө жаза берет. Ошон үчүн да эмелердин баардыгы болуш керек, потому что 21-кылымда жашагандан кийин биздин конституция чын эле жакшы болуш керек. Не жана хан конституциясы эмес, а именно жанагы аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруучу бийлиги, сот бийлиги в любом случае эме болот. Иштей турган болот, и алар независимый болот. Бирок жана аткаруу бийлигинде кеп болуп атат. Ошону биз анткени будан өткөнбүз баштанчы. Анан ошондо экономика деле баардыгы жакшы болгондо, бүгүнкү күндө мына практически жагын караганда жогорку кеңеш жанагы президент менен жакшы болуп алат да, президент менен жакшы болуп алат. Анан өзүнүн жумуштарын аткарышат да, бизнеси болобу, тааныштарын жумушка орноштурабы, баардыгын жеңил ичинен чыгарышат. Анан президент булар менен жакшы болгондо, президент жогорку кеңештен зависимый болуп калды, депутаттардан. А депутаттар президенттен зависимый болуп калды. Бирок только өзүнүн жумушуна эме болуп калды, зависимый болуп калды. Анан министрлер иштетишпейт, потому что министрлерге 120 депутат суранып келет. Анан тигилер аткарат. Анан аткарбагондон кийин алар критиковать этет. Бюджеттен акча бөлүп бербейт, тиги рычагдар бар да. Ошондой көз боемочулук болуп атат да. Ошон үчүн жанагы аткаруу бийлигиде жакшы иштеш үчүн, парламентте жакшы иштеш үчүн чын эле жанагындай бизге бүгүнкү күндө реальный конституция керек да. Ачыкка чыгаралды. Ачыкка чыгыш керек болду ошол эле. Бул жагы жакшы. Болбойт да. Ооба, бул жагы жакшы. Элдин мындай көз боемочулук болбосун деп атасыз. Буга чейин азыр 10 жыл жөнүндө сөз болуп атат да, эч ким жооп бербеди депчи, жоопкерчилик албады деп. Ага чейинки дагы биздин эгемендүүлүк заманыбыздан бери 20 жылыбыз бар да. Ал жерде 2 президент болду. Алар эмне кылды? Күчтүү президенттик бийлик алардын да колунда болду да. Бирок бала чакасы, кудасы, башкасы менен кыргыздын байлыгын алышты да, качып кетишти. Жоопкерчилик ушундай болуш керек анда. Вот ушу кызык болуп атат да. Азыр эмне себептен биз айтып атабыз? Жылдан жылга ар бир президент уже сезип атат да. Биринчи жолу Акаевди кууп чыкканда Бакиевдер айтты. Экинчи революция болбойт, Кыргызстан уже экинчи революцияны көтөрө албайт. Ошон үчүн жанагы политический чутьёсу, болду, эл экинчи жолу мындай көрүп чыкпайт, эл бизди колдойт деп, алар туура эмес жолго түшүп алышты. Аягы эмне менен бүттү?
Эми Сооронбай Атамбаев келгенде Атамбаев деле ойлоду. 2 революция болду, эми 3-чү революция болбойт. Даже башка дүйнө жүзүндө деле эң көп Францияда 3 революция болгон, а Кыргызстанда ушу менен бүттү деп ал да көбүп кетти. Аягы менен эмне бүттү? Түрмөгө барып жатат бүгүнкү күнгө чейин. Адан кийин келген Сооронбай Жээнбеков ал да айтты. Ой, уже 3 революция болду, эми эчтеке болбойт деп, ал ближайший окружениесинде өзү заложник болуп калды. Иштебей калды. Анан жанагы парламенттик шайлоодо жанагындай 3 партияны алып келем деп өзү баш болуп чуркап туруп аягы менен бүттү. Өзү кетип калды. Потому что Кыргызстанда эң сонун контроль бул эл. Казыркы президент болгон киши ал сезип турат, что эл если туура эмес болсо дагы 4-чү революция болуп кетет. Азыркы аябагандай чоң сүйүү, мындай аябай чоң жек көрүүгө айланып кетиши бат эле болуп калышы мүмкүн деп атасыз да? Эми да орустар айткан от любви до ненависти один шаг да. Ошондой нерсе бар го. Убакыт тез эле бурулуп кетет, потому что кыргыз элин ушу именно народный контроль деп коет эл тараптан. Бул Кыргызстанда уже эметпейт. Ошон үчүн любой президент, любой должностной лице чын эле адилеттүү, мыйзам түрдө иштеш керек. Ана калыптар өтпөйт, потому что бизде свободная пресса бар. Прессаны эч ким жаба албайт. Экинчиден, Кыргызстанда секрет болбойт. Секрет болсо деле 3 күндөн билинип калат. Обязательно прессага чыгат, эл реакция кылат. Анан кийин саясатчылардын баарынын биз не только саясаттагы кишилер бири-бирин жакшы билет, а журналисттер да эл да жакшы билет, ким кандай экенин. Ошон үчүн репутациялары кандай экенин баардыгы билет. И акыркысы жана бүгүнкү күндө эмне себептен президенттен баштап бүт должностной лицолор, премьер-министри болобу, калгандары болобу, баардыгы көбү түрмөдө отуруп, түрмөдөн чыкты. Бул дагы жакшы показатель. Неотвратимость наказания чын эле болуп атат. Ошон үчүн баардыгы только эмеге иштеш керек. Анан бүгүнкү күндө жана коррупция менен күрөшөбүз, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшөбүз деген бул уже мамлекеттин деңгээлине чыгып кетти. Уже нетерпимость болуп калды. Эл кабыл албайт. Уже уюшкан кылмыштуулукту дагы, ошол эле коррупционерлерди деле, ошо экөө чогулуп алып туруп бийликке барган күндө деле мына бүгүнкү күндө реально жазаланып атышат. Уюшкан кылмыштуулуктун ана башы, коррупциянын символу болгондор баардыгы жазаланып атат. Уже булактай болуп тазалануу кетти. Тем более дүйнө жүзү уже реакция кылып атат буга. Поэтому буга биз уже точка невозвратадан өтүп кеттик да. Ушул сөзүңүз жөнүндө мен сурасам деп ойлонуп атам эле. Бажы кызматынын мурдагы төрагасынын ордун басары Райымбек Матраимов менен ошо уюшкан кылмыштуу топтун эң чоң көзүрү деп коюшат эми коомчулукта. Камчы Көлбаевдин байланышы жөнүндө азыр талкуу жүрүп атат да. Анан ошол нерсе Коопсуздук кеңешине белгилүү беле, ал экөөнүн байланышы. Сиз иштеген маалда. Негизи уюшулган кылмыштуулук менен Матраимовдун кланы боюнча алардын жумуштары баарына эле белгилүү болчу. Биз эле эмес, мамлекеттик чиновниктер. А элге да баардыгы белгилүү болчу да. Влияниясы, айтып атпаймынбы, Кыргызстанда эч кандай мына секрет деле жок. Баардыгы билинет. Сооронбай Жээнбеков деле билчү бунун баарын. Бирок мен айткандай заложник болуп калды да. Ошо эмне үчүн чара көрүлгөн эмес деп сурагым келип атат да. Чара көрүнбөгөн бир эле нерсе. Окружениясынын баардыгы жол бербеди. Жол берген жок, биринчиден. Анан мамилелеринин баардыгы Атамбаев менен согушам деп атканда, булардын баардыгы Жээнбеков тарапта болуп калды. Бир фронт болуп калышты да. Бияк менен согушуп, Атамбаев менен булар бир болуп калышты да. Анан ошодон бири-бирин эметти. Болбосо Атамбаев дагы, Жээнбеков дагы, Матраимовдор дагы уюшулган кылмыштуу баардыгы бир топ болчу. Бийликке келгенде башында жана 2018 Жээнбеков президент чогуу президент кылышты да, мындайча айтканда Жээнбековду. Анан просто жанагы криминальный фильм сыяктуу да разборка болуп калды. Бири-бирин разборка кылып туруп, тигини отургузуп койду, тигилер үстөмдүк кылып калды. Анан ким
Атамбаев тарапта болгондор маны отургузуп койду, өздөрү калып калды. Ошончо иштеген жок да. Сиз айтчу элеңиз, ушундай туура эмес. Жок, мен сүйлөшкөм да. Мен ошону телевизордон эле айтпадым. Ооба, айттыңыз. Ачык айттым. Сенин түйүңө именно Матраимов уюшкан кылмыштык жетет. Потому что бүгүнкү күндө биздин коомчулук эл буну каалабайт уже. Мындай десек түшүнбөй койду да ал киши. Аягы болуп туруп, эми бийлик алып келем деди. Именно бийлик алып келем деди, бийликти берем деди да. Мекеним Кыргызстан партиясы бул Матраимов менен Көлбаевдин партиясы. Анткени Табылга менен Мекеним Кыргызстан баш кошподу, аны элдин баары билет. Ана списокко кишилери киргизди. Аны ошодон аябай чоң акчаларды, 50 миллион долларга чейин сарпташты, жанагы шайлоо компаниясы. Эми бул деген бүгүнкү күндө өзүңөр эми салыштырып көргүлө. Президентский шайлоо менен парламенттик шайлоо. Эмне себептен? Потому что конституция боюнча бизде парламентский да. Ошондо если алар келсе, именно парламентский система иштемек да. Фундамент ошол жактан курулмак. Ошол жактын баардыгын бийликти колго алышмак да. Анан Кудай сактады, 5 октябрда жанагындай эл көтөрүлүп, бийлик алмашып кетти. Сиз ошо былтыркы жылдын башынан тартып Коопсуздук кеңешинде катчынын орун басары болдуңуз. Эми ошо Сооронбай Жээнбеков Камчы Көлбаевдин туулган күнүнө барды деген сөз чыгып кетти да жайындачы. Ошол нерсе чын беле? Эми жылына Сооронбай Жээнбеков августтун башында эс алат да. Эс алат, Чолпон ата барып, аны эл баары билет. Анан сөз чыгып кетти. Экинчисинде жана 45 жашка эме чыкты, Көлбаевдин день рождениясы деп элдин баары билет да. Легендарный личность. Качан экен? Биздин туулган күндөрдү эч ким билет да. Даже Сооронбай Жээнбековдун же Атамбаевдин уже день рождениясын унутуп коюшты да. Вот уже влияние ОПГныкы ушундай күчтүү да, анткени на пульсе держит да барды. Анан сөз чыгып кетти, ушундай день рождениясына барыптыр, тиги бу дегенден мен официально кайрылдым. Коопсуздук кеңешинин орун басары катарында күч структураларга айттым, и администрация президентке айттым, аппарат президентке. Опровержение бергиле, болосо уят болот атабыз, биз деген мамлекетти уят кылып атасыңар. Болду же болгон жок. Бүгүнкү күнгө чейин эч ким айткан жок. Эми чынын айтканда бул мамлекет үчүн уят да. Ошондо ГКМБнын чоңу Опунбаев же Кашкар Жунушалиев же аппарат Досалы чыгып айтып коюш керек да. Бирөө да айткан жок. Эмне себептен айтпайт? Эми бул коркобу Көлбаевден, же эмеден коркобу, же чын элеби? Понимаете? Бирөөсү да айтпай койду. Бүгүнкү чейин эч ким айтпайт. Мына бүгүнкү күнчө уже Сооронбай Жээнбеков да жок. Көлбаев түрмөдө. Матраимов жанагында кузуп атат, акчанын баардыгы последствием жүрөт. Ошондо да бул кызыктуу да элге. Вот о чем речь. Уже элдин баардыгы ушундай на пульсе держат этет да ушундай вопростор. Матраимов боюнча кузуп атат деп атасыз. Бир тарабынан ошондой иш болуп аткандыр. Эми ага деле мындай ишенич кыйын болуп атат да, себеби бүгүнкү бийлик Матраимов менен тил табышып кетти деген элде мындай бир кайсы бир кыйыр далилдери бар түшүнүк орноп калды да. Мисалы үчүн сөз чыкты кечээ күнү. Жогорку кеңеште вице-спикер аялдардын квотасы келет да. Аида Касмалиева ал биримдиктин өкүлү болчу, Жээнбековдун кадр катары таанымал адам да. Анан ошол кызды жумуштан алышып, вице-спикерликтен ордуна Мекеним Кыргызстан келет депчи. Мекеним Кыргызстандын өкүлдөрү азыр көп эле мындай учурдагы бийлик менен аралашып кетти да. Ошондо Матраимов сиздин эме айтымыңызча Жээнбековду жардан ыргытып ийди, анан кайра эле өмүрүн улантат да ошондо? Сиз аябай туура сөз кылып атасыз да. Бүгүнкү күндө бүгүнкү бийлик, тем более жана Магнитскийдин чечими болгондон кийин көп ойнобош керек. Бул уже не шутка дейт, орустар айтат да, уже ал деңгээлден чыгып кетти. Бир Магнитскийдин тизмесине азыр киргизип койсо биздин чиновниктерди, көбү кирет, потому что
посол Америки Дональд Лу жөн жерден айткан жок, что именно мекеним Кыргызстан деп обозначить этип кетишти. А мекеним Кыргызстанда жана список менен киргендерин баштап, Мирлан Бакировтан баштап, булардын бардыгы азыр официально өзүнүн көз карашын айтпаса, ал первый вице-спикер көз карашын айтпаса, булардын дагы последствиясы болот. Расмий айтты да көз карашын, ички иштерге кийлигишип атасыңар. Жок, айтты, бирок отношениясын жанагы эме боюнча. Булар Магнитскийге чейин айткан. Если мында точнее болсокчу, жанагы Дональд Лунун айтканына реакция кылды. А бирок Магнитскийдин реакциясына кыла элек бирөөсү да. Понимаете, вот ушу. Эми мен деле сезип атам, алар айта албайт азыр. Потому что Магнитскийдин тизмесине кирип калса, Европага да эч жака бара албай калат. Бул американский деп эле эметип атышат. Анан азыр кээ бир күчтөр бар да, жанагы Магнитскийдин тизмесин бул орустарга, Орусияга деп геосаясат кылгысы келип атат да. Бирок Кыргызстанга бул жагы тийишпешин. Анткени Магнитскийдин тизмеси боюнча бизде саясат эмес, именно криминалдаштыруу боюнча Магнитскийдин тизмесине түшүп атабыз. И Көлбаев жана братский круг боюнча, анан нарко группа менен түшүп атат Көлбаев. Эми бүгүнкү күндө Көлбаев менен Матраевди байланыштырып атышат. И байланышат бул дагы. Бул ачык эле сөз. Ошон үчүн биздин саясатчылар азыр жана котлеты отдельно, мухи отдельно дегендей эметиш керек. Же Матраев тарапта болуш керек, до конца коргоп жанагы эме коргоп атпайбы? Бекназар окшогондор ачык колдогула. И биягындагы ачык колдогула деп айтат элек. Анан мындай эметпегиле. Анан влияние Матраимова и ОПГ бүгүнкү күндө да влияние бар, бүгүнкү күнгө чейин бар. Анткени органдарда да бар, ошол эле ГКМБда бар, бардык. Ошон үчүн жана кармаганда, жанагы Матраимовду деле кармаганда, Көлбаевди деле кармаганда шоу деп атпайбы? Чын эле алардын бардыгы бирөөсү өкүл баласы десе, сүрөттөрдө жүрсө, инелери менен дос болсо, булар сизиң деп барып кармады да. Аны элдин барды сезип турбайбы? Чын эле ошондой. Бирок ошону жиберген ташыйып, бүгүнкү күндө представитель ГКМБ ал аягына чейин чыгат, буларды иштетип атат. Анан ал айтпады, мен силерге убактылуу албайм, алсам деле болмок. Бирок мен убактылуу силерде Кыргыздын жаранысыңар, силер жакшы иштегиле деген шанс берди. Аларга да. Алар эми убакыты алардыкы деле түгөнүп баратат. Лимит доверия деген бар да. И влияние боюнча. Влиянияны чын эле мына жанагы Касмалияны кетиребиз деп атканы, Касмалиева ОПГ боюнча 5-6 октябрда против выступать эткен. Ошо ушунун баарын чын эле токтош керек. Бирок азыркы ситуацияда шайлоого чейин көп нерсе чын эле токтобойт. Ушинтип эле кете берет. Эмне себептен элдин үмүтү азыр Садыр Жапаровдо болуп атат. Анткени Садыр Жапаров Матраев менен дагы, клан Матраевдер менен дагы бул эч кандай тиешеси жок. Ага. Анткени ачык айтыш керек да, для Матраевдер үчүн Садыр Жапаров түрмөдө отурганда не представлял интерес. Мындай кереги жок болчу. Садыр Жапаров чыга алып туруп өзү президент болуп алды. Это экинчиден Садыр Жапаровду эмени Көлбаевди, анан кийин Матраевди мактап, алар менен той топурга барып, элдин баары билет. Ооба, устукан алып жүргөндө. Бардыгы билет. Ошолор дагы определять этиш керек азыр. Анткени 10 январдан кийин уже очевидно, что Садыр Жапаров президент болуп калат буюрса, чоң күрөш ошондо экинчи этап катууланат. И мен ойлоп атам, Садыр Жапаров эч кимди укпайт, өзүнүн жанагы эл үчүн иштеп берем деген лозунгдары менен, бардыгы менен ачык эле кетет. Ошон үчүн эл деле ошону сезип жакшы поддержка берип аткан бир нерсеси ошо да. Анын үстүнө бүгүнкү күндө таза политиктер Кыргызстан чын аз болуп калды. Не связаны с криминалом, Матраевдер менен эмелер аз эле болуп калды. Ошолор эмеге Садыр Жапаровго жардам берип, азыр Кыргызстанды ушу туңгуюктан алып кетпесек,
госсекретарь Америки, бул директор СРУ болуп жүргөн киши ушундай нерселерди айтып, Матраимов жөнүндө, анын аялы жөнүндө айтып аткандан кийин, списокко киргизип аткандан кийин, бул өтө чоң уже эме болот да, процесс башталат. И Американын тышкы эмеси, политикасы, бул президенттер последовательный болот. Трамп кандай иштесе, казыр эмеси ушун менен, и Байден да ушун менен кетет. Уланып кетет. Ошон үчүн мен 100% уверенмин, что именно отмывание денег боюнча, жанагы баюулар боюнча, чиновниктердин байыгандары боюнча, тиги наркомафия боюнча, и ошо менен аябай чоң күрөш болот. Мен ишенип турам да, анткени мен эми жаш бала эмесмин. Мен 30 жылдан бери саясаттамын. Органдардан, рядовойдон баштап генералга чейин басып өткөн бар. Мен Кыргызстанда эмне болуп атканын баарын билем. Ошон үчүн мен ишенем да, что азыркы именно ситуацияда Садыр Жапаров аяна чыгат. И азыр да органдар да ошону күтүп атат, эл да күтүп атат да. Анан көп эле сотрудниктер бар, которые сатылган эмес, ОПГлардын артында чуркаган эмес. Алар күрөшөбүз деп аткандар көп да, алар чын эле. Ошол эле таможняда, ошол эле налоговый инспекцияда, башка структуралар бар го, жана более-менее коррумпированный дегендер. Алардын баары эле коррумпированный эмес. Жакшы мындай патриоттор, анан кийин эмеге иштебеген, жанагы коррупционный схемаларда болбогон эмелер көп. Ошонун баары токтойт, Кудай бурса. Уже Кыргызстанда до такой степени ачыкка чыгып калды схемалардын баардыгы. Эми эч кандай жип менен тигип жамай албайбыз да. Болбойт. Эми могу жанагы аракет болуп атат, калп эле. Эменин шестеркалары деп коебуз. Матраевдардын шестеркасылары, анан ОПГнын шестеркалары деп атпайбы. Анын баардыгы билинип калды. Даже сүрөттөр менен чыккандары баардыгы билинип калды. Алар уже отторжение болуп атат да, эме обществодан. Ошон үчүн таза шайлоо болгондо булардын баардыгы парламентке да өтпөйт. Вот кеп ошол болуп калышты да. Ошон үчүн жана округтарга бөлүп, мажоритарный, пропорциональный кириш керек да. Болбосо баардыгы эле жана партиянын алдына кирип жана бизнес деп атпайлы, чын эле өтүп кетишет. Списоктарды эле карасаңар, элге чыкса бирөө да өтпөйт. Аларчы. Партияга жамын болуп кетет. Партияга жамын. Анан эмне себептен жана 50 миллион долларга чейин партиялар кетип атат? Потому что аларга статус керек, экинчиден бийликте болот, анан бийлик аралашы керек. Бите курттай да булар. Ошон үчүн анын баарын токтотуш керек. Эч азыр токтотпосок анда өлдү. Анан көп эмне себептен жана партийный эмени колдошуп атат. Себеби башка вариант өтө албайт. Башка варианттар жок. Өтпөйт. Анан баардыгы политикада болгусу келип атат да, көбүнчө. Мына биз баштаганда политический карьерабызды биз округтардан келген болчубуз. Мына ошодон бери биз таза иштеп, бизге эчтеке кыла алышпайт да, анткени биз бир да коррупцияны же бир мыйзамды бузган кишилерден эмеспиз да. 30 жылдан бери ошо темп менен келатабыз. Түз жүрүп эле түз. Кээ бир кезде жана бизди жамандап атпайбы жана. Вот допустим кече мени эме жамандап атат. Вот генерал Суаналиев деп Сегизбаевден кимсиң? Понимаете? Мени жамандагандай. Өзүң артын карабайсыңбы? Силердин убаңарда ушу пласт жумуштардын бардыгы өлдү. КГБга бардыңбы, же советник болдуңбу, президентте, же Акаев менен иште, тиги менен бардын туңгуйка уштарап келди да. Мактап атып эметип атат. А КГБ деген бул кандай орган болуш керек? КГБ деген президентке жаманды жаман, жакшыны жакшы деп айта турган, аналитиканы бере турган кишилер. Ошон үчүн президенттер жаман болуп ыргып кеткенден кийин баары айтат. Бизди ушулар подводить этет, ушуларга ишенип жүрдүк деп. Мына даже азыр түрбөдө отуруп туруп эме айтып атат. Атамбаев айтып атат. Анан дагы бир кызык нерсеси да, если би мен мурунураак түрмөдө отурсам, мен жакшы президент болмок келем дейт. Анткени чын эле түрмөдө көп нерсени көзүң ачылат. Көп нерсени үйрөнөт. Анткени мен деле СИЗОдо 2 жыл отургам. Мен башыман бул өткөн. Эң биринчилер болуп мен отургам. 9 ай отургансың. Эң башында. 9,5 ай, 10 айга жакын болуп калды.
мен башыман өткөн. Мен ошодо вывод кылып, ошондо. И ошодон бери ошо принциптеринен тайбайм да, келатам. Потому что бул ошондой болуп калгандан кийин элге иштеш керек болду. Эми 2010-жылдагы Роза Исаковнанын кайрылуусун эстеп атам азыр сиз менен сүйлөшүп атып. Ал киши айтты эле, криминал жогорку кеңешке аралашып кетти депчи. Бирок ага чейин эле кайсы заманда башталды негизи бийлик менен криминалдын мындай СССР кезинде андай эмес болчу да. Ачык айтканда криминал бийликке 2008 аралаша башташты. 2008-жылы. Бакиевдин учурунда, поздний Бакиев деп атпайлы, 2008-де аралаша башташты. Уже МВДнын чоңдору колдой баштады, ГКМБ колдой баштады. Уже анан мен ошондо өзүңүз билесиз, Нарын областына губернатор болчумун. Ошону губернатор болуп турганда Көлбаев жаңы эле мыйзамдагы уруу титулун алып, анан ошо аны короновать эткен ворлор, российский ворлор, бияка келип, именно мен Нарын областында губернатор болуп турсам, ошол жака келип, жуйтты имиш да. Анан ошо жанагы азыркы жетимтоо жөнүндө маселелер көтөрүлүп атпайбы? Ошонун ылдый жагында эң жакшы жерлер бар. Эс алууга дагы, боз үйлөрдү тигип алып, кымызы дагы жакшы, анткени мындай девственный природа да. Ошол жака келип алышып, 8 боз үй тигип, ошол жерде коноктобуз деп, аны поддержка кылып, министр внутренних дел поддержка кылып атат. ГКМБнын. Ошондо ким эле ички иштер министри Кангантиев? Кангантиев. Ошол эле жанагы ГКМБде болчу жанагы ким эле? Атын деле Марат Бакиев орунбасар. Жок, Марат Бакиев зам сыяктуу болчу да. Орунбасар эле. Анан ким эле? Унуткан. Суталинов. Суталинов. Генпрокурор баардыгы колдоп. Анан управ делами президенттин эмеси менен келбедиби жана спецпропускасы менен булар. Автоматчиктер менен. Анан ошонун баардыгын ага карабай, айыл өкмөттөн баштап, акимдердин башын мобилизациялап, биз кууп чыктык аларды. Анан прессага чыгардык бунун баарын, видеолор деле бар. Ошондо жанагы жогорку кеңештин депутаты болуп жүргөндөр ошол жерде шестерка болуп жүрүштү да, аларга чуркап принцип. Анан алардын баардыгын биз камап милицияга. Анткени мен штабты УВДнын ичинде ачып алдым, как губернатор. Анткени мен губернатормун да, мен начальник УВД эмесмин да. Бирок мен мурун начальник УВД болуп иштеп кеткем да Нарында. Ал ишти жакшы билесиз. Жок, мен министр болуп, замминистр болуп. Просто мен ошол эле мурунку кабинетиме келип, ошол эле координационный кеңешти ачып, организованная преступность деп туруп координационный совет ачып, баардыгын коллегиялардын баарын чогултуп, акимдер барын. Анан ошол жерде айттык, мына бизге уюшулган кылмыштуулук топтор келди, ошолор кымыз ичебиз деп коноктойт экен, биз түбөлүккө уят болобуз. Ошон үчүн анан кетиребиз деп, анан алардын баарын кетирдик, аларды камап, сүрөткө тартып, анан ошо ворлор айтып атпайбы? Анфас профилге тартып, чечиндирип, жана айтып атабыз да, СССРдин убагында ошентчүбүз, жаш кезекте айтып атпайбы? Биз жана Нарын областынан келсек, буякта советский власть турбайбы деп тамашалашат. А тамашалаганы алар айтат, если бы биз билсек, что генерал Субаналиев Катани бул генерал-губернатор болуп турат, биз келбейт элек, биз билген жокпуз. Анткени ушул топту мен 91-жылы Ысык-Көл районунда, Чолпон атанын начальниги Ысык-Көл району бирде. Мен начальник милиция болуп турган, булар камагам. Жок, булар ошондо эле организованный преступностьтун ана башчылары болчу да. Көлгө келген эс алган. Кимдер аттарын атабайлыбы? Орустар, алардын фамилияларын атаган. Мындай кличкалар элдин арасында жүрөт. Жок, аларды көбү тааныйт, просто жанагы эмеде бар, Prime Times деген эмелерде алар бар. Алар азыр мультимиллионерлер, алардын баарын. Частный самолет менен учуп келишкен да. Частный самолет менен учуп келишти, анан биякта күтүп турду самолет. Алар уже тиги мурункудай эмелер эмес, ой, алар аябай бай.
уже Россияда аябай влиятельный кишилерди. Анан келип ошондой болуп калды да. Анан ошондо биз көрсөттүк, что бири бар. Анан мага айтып атпайбы ошонун бирөөсү. Биз эми билип калдык дейт. 91-жылы бизди да камауга алдың беле тиги бу дейт да. Я говорю, ооба. Десем, да, эми уруксат мен чалайын дейт. Биздин Кайдага? Бияка. Туура алада мындай сөз болбойт да, таарынасың деген сөз болбойт. Айтат, туура түшүнөсүзбү? Бир звонок. Я говорю, пожалуйста, любой звонок et. Десем, 20 минут бересиз. Я говорю, мен сага 1 саат берем, звонок et куда хочешь. Дедим. Анан бир 40 минуттен айтты, все, эч ким киргизбейт экен Нарын областына. Бүт МВДга да, КГБсына дагы, ошол эле Максим Бакиев, Марат Бакиевна чейин чалдык. Бирок эч ким өзүн власть биз Суаналиевке чала албайбыз деп койду, отказ беришти. Анан эмне кылып чечтиңиздер андан ары? Жок, анан кетирдик, потому что эми мен беспредел кылган жокмун да, чынын айткандачы. Жанагы наркотик салып, патрон салып, тиги бул кылып камаган жокмун да аларды. Мен аларды айттым, силер берден кетесиңер. Айсы кетпесеңер, анда беспредел болуп кетет дедим. Алар билет да милицейский методдарды. Бирок мен ага эч качан мындай жол берчү эмесмин. Бирок мен как личное оскорбление алдым да, анткени мен генерал милиция болсом, бывший министр внутренних дел болсом, анан бүт жана уюшулган топ биздин областка келип алып туруп кымыз ичет экен да, мындай болбойт да. Ошо сиз өзүмө аябай мындай неме аброюма доо кетирүү катары кабыл алдым деп атпайсызбы? Мени дайыма эле бир окуя ойлонто берет да. Тынычбек Акматбаев түрмөдө аябай аяусуз мыкаачылык менен өлтүрүлбөдү эле ал кезде, ал жогорку кеңештин депутаты болчу. Анан аны коштоп барган ошо түрмөлөрдүн чоңу деп айтса болот, эми мамлекеттик кызматтын жетекчисин өлтүрүлгөн адамды кайра ошол мамлекеттик кызмат коштоп келип узатып ийгени мага ушунчалык эле мындай кабыл ала албай турган эле нерсе туюла берет да. Полотов өлтүрүлдү. Ошонун негизинде камакта отурган Баткаевка Рысалиев узатат. Туура. Бизде мындай да эки суроо. Экинчиден баштайлы, жанагы Зарылбек Рысалиев боюнча. Бул негизи честный милициялар, честный чекисттер и так далее, бунун баарын жакшы кабыл албайт да. Бул чын эле честь офицерга аябай эме, урунду да. Бул аябай туура эмес нерсе. Анан милиция органдарда деле экиге бөлүнөт. Коммерческий, анан честный. Коммерческий деген булар жанагы пара алып, схемаларга кирип, анан жанагы урлардын алдында, жанагы уюшулган кылмыштуулуктун алдында чуркап иштирит эткендердин баардыгы коммерческий деп коет. Аларда мындай честь и достоинство жок да. А правильный жанагы баардык честь достоинство сактап жүргөн органдын балдары аларда бар. Вот ошолорду ич арада баардыгы сыйлайт да. Мен, допустим, ошолорду сыйлайм. А могу коммерческийлерди, эмелерди мен сыйлабайм да. Анткени эми баарыбыз билебиз да. Ким уюшулган кылмыштуулуктун шестеркалары, а ким правильный. Ошон үчүн айтып атам, азыркы 10 январдан кийин, жаңы бийлик келгенден кийин ошо правильный жакшы милициянын КГБнын балдары жана мен деп жүргөн балдардын жолу ачылат. Буйруса жакшы болот. Эми жанагы Акматбаев боюнча баардыгынын аягы жаман бүтөт. Ким уюшулган кылмыштуулук менен же криминал бийликке келгенден кийин, бийликке аралашып кеткенден аягы баарыныкы жаман бүтөт да. Ал кишинин өлүмү боюнча айтып атасыз. Жок, любой. Ал киши дагы уюшулган кылмыштуулук болуп жүргөндөн эми эмне кереги бар депутатка келип? Анда неме Байман Эркинбаев боюнча да ошондой. Жок, баардыгыныкы баардык аягы жаман бүтөт. Я не хочу персонали называть. Бирок ким уюшулган кылмыштуулук менен жүрсө, анан кийин бийликке келгендердин аягы баарыныкы жаман бүтөт.
Вот бүгүнкү күндө деле жанагы Көлбаевдин эле балдары айтып атат. Брат зря пошел в политику депчи. Ал жөнүндө дагы жаман сөздөрү бар аягы. Потому что бийлик деген таза болуш керек, бийлик криминал менен болбойт. Даже по понятиям бийлик менен эметпеш керек. Вот, допустим, Батукаевди айтып атпайсыңарбы? Жакында эме президент, мурунку президент Атамбаев айтат да, биз Батукаевди кой берген чын эле бул спецоперация болчу, Батукаев Жаныш Бакиевди Кыргызстанга алып келип бермек. Алмашуу жүрмөк деп атат. Урдап келмекпи, ишилип алып келмек. Батукаев алып келмек деген жок да. Жок, Батукаев деп атат. Жок. Алмашпайбыз. Именно спецоперация ушундай болгон. Биз Батукаевди чыгарабыз, анан Батукаевчилер, жана чечендер, тиги булар Жаныш Бакиевди алып келгенге жардам берет деген тема болчу. Анан бирок ал ушундай болбой калды дейт. Анткени Шамил Атакан ушуга уруп атат да. Мен айтат элем, бунун баары калп. Потому что Батукаев мыйзамдагы уру, ал бийликти кидат этсе кидат этет. Бийликти сатып алса сатып алат. А бирок бийлик менен, эмелер менен булар эмеге келбейт да. Кызматташпайт. Потому что алардын дагы эмелери көп да. Противниктери бар, достору бар, саналаштары бар дегенде алардыкы деле интригалар көп. Ошон үчүн Батукаев эч качан андайга барбайт. И даже барган күндө деле айтат, мен андайга жок болчумун деп айтат да. И булдай анан өзү билбей Атамбаев признавать этип алышты да. Бул биз Батукаевди незаконно кой берип алдык депчи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жана кээ бирөө айтып атпайбы? Атамбаев не за что сидит деп. Не за что болбойт. Как это кыргыз элинин баарын шермендер чыгарып бир какой-то бандиттин алдына жанагындай дорожка менен бул түбөлүккө калды. А бирок Батукаевка бул аябай чоң аброй алып келди да. За Батукаев үчүн президент отурат, премьер-министрлер отурат, вице-премьерлер отурат, генеральный прокурор отурат, КГБ отурат, МВД отурат. Бардыгы жанагы сделка менен кылганы менен, бирок булардын бардыгы осуждение болуп калды да. Ушундай эме тарыхта ушундай чоң көз үйкөп кетишти. Сиз азыр айтып атасыз, буюрса 10-январда көп нерсе мындай электен өтөт депчи. Анан ошол эле Сооронбай Жээнбеков жөнүндө айттыңыз, андан мурунку президенттер жөнүндө айттыңыз. Жанагы чөйрөсүнө кол буту тушалып калды депчи. Ошо онуна чейин шайлоону жеңип чыгыш аракетинде Жапаров дагы тушалып калган жокпу? Во-первых, тушалбайт, анткени бул эч кандай эме булар менен иш кылган эмес да. Он даже при желании иш кылмаган эмес, потому что түрмөдө отурган. Калгандары иш кылса кылгандыр, бирок алардын влияниясы Садыр Жапаровго болбойт, өтпөйт. Потому что Садыр Жапаровдун баскан жолу, бул президенттикке кантип келатканы, бул вообще феноменальный случай да. Мындай даже Жириновский айтып атпайбы? Тарыхта болгон эмес. Дүйнө жүзүндө тарыхта болгон эмес. 10 күндүн ичинде президент болуп калды. Президент 10 күндүн ичинде. Эми мен ойлоп атам, жаш балдар эмес да бардыгы. Бул мындай эмени ооматты бир да киши, бир да саясатчы колдон чыгарбайт. Ошонун ичинде Садыр Жапаров. Анан Садыр Жапаров ушундай кыйноодон өттү. Мен өзүмөн билем да. Анан жанагы буда адилеттүүлүк боюнча ушундай запредельный эме болот да. Жакшылык кылсам деп. Почему бул көп кыйналган киши анан кийин ушундай эмеге чыгып кеткенден кийин адилеттүүлүктү көздөп калат. Яна сиңип калды да. Анткени жана баласы өлдү, атасы өлдү, апасы өлдү. Бул баарын өзүнүн аркылуу өткөрдү да. Ошон үчүн бул элге иштеп берет деген 100 эме бар. Ишеним бар да. Анан даже мына ошол эле Атамбаевчилер деп атабыз, жана Фарид Ниязов. Фарид Ниязов интервью берип атканда айтып атпайбы? Мен экинчи бийликке барбайм, бийликпен. Мен адвокат болом деп атат. Мен ушу түрмөдө незаконно отурган кишилерге жардам берем, омбудсмен катары иштейм деп атпайбы? Анын да чучугуна жетти. Беспредел. Анткени
Фарид Ниязов өзү аябай умный, мындай чиновник, жакшы менеджер. Ал да түшүндү, что беспредел болуп атат, ушундай акыйкатсыздык болуп атат деп, анын чучугунан да жетти, чындачы. Ошондой кишилер, жанагындай адекватный кишилер, чын эле жолдон тайбайт. А неадекватныйларга баары бир, наоборот, беспредельщик болуп кетишет. Негизи Жапаровдун феномени эмнеде деген азыр талкуу жүрүп атат да коомчулуктачы. Да, мага деле жер-жерлерден чалып атышат. Ой, биздин баардык эле Садыр президент деп эле кошуналарым деле, тааныбаган деле эмелер айтып атат дейт. Анткени ой бул ушундай жөнөкөй бизге окшогон семьядан чыгыптыр, аябай кыйналыптыр, анан өзүн жазаптыр деп мындай эмелер жок болуп атат да, жаман жагыч. Анан чын эле бул политический менен камалды да, коррупция менен эмес, именно политический болуп эметип атат. Ошонун баардыгы бул элдин эмесине аябай эметип атат да, колдоосуна, жүрөгүнө жетип атат да. Эми жана Мандела дейбизби, калган дейбизби тарыхта көп болгон да. Мындай учурларчы, бир лидер чыгып, анан көп жакшы жумуштарды жасап кеткен да. Вот бүгүнкү күндө Садыра Жапарова ушундай случай да бар. Дүйнө жүзүндө көп моменттер болот. Ар бир кишиге ушундай оомат келет да. Бирок ошол ооматты жакшылап эметиш керек. Колдо кармап, чын эле элге иштейм дедин, элге иштеш керек. Потому эл тараза тез эле билинип калат. Где фальшь, где чындык. Реалдуулук, Былтыр жарандык коом реакция деп улам митингтерге чыгып атты да, ошол маалда сиз мындай бир талуулуу кызматта тургансыз. Анан ошол маалда бийлик такыр эле реакция кылбай атты да. Сиздер ичара ошондо кандай талкуулар жүрчү эле, чыгалы, коелу, бул ситуацияны кантип жөндөсөк болот, же такыр эле көңүл бөлбөй койсок булар кыйкырып тарап кетет дечү элеңиздер. Кандай сөз жүрчү эле араңарда? Коопсуздук кеңешинде. Экиге бөлүнүп кетишкен да. Чынды айтканда, Сооронбай Жээнбековдун тегерегиндеги мурун Ош областында иштеген аткаминерлердин баардыгы жаш болобу, мындай болобу, баардыгы анын тарабында болуп алышты да. Тиги күч түзүмдөрү, баардыгы, даже биографияларын карасаңар, бүт баардыгы ошо Райым Матраевпен иштеген жигиттер болуп калган да. Бүт баардыгы. Даже КГБга 3 жигиттен койду, 3-өө тең Ошский КГБда иштегендер. Мурунчу. Анан ошолордун баары бир топ болуп калды. Анан булардын баары фронт ачып алып туруп Атамбаев менен согушуп калды да. Фронтчулар болуп калды да. Жээнбековский фронт деп коюлду. Анан ошолордун да сөзүн угуп калды. Бирок Жээнбеков менен мен сүйлөшкөндө ал мага айтканда, өңкө мен элди тамдадым депчи. Да, жардам берели дедик, элди тамдаса. Бирок ал сөздөн башка эчтеке кылбай койду да, өзүнүн шансын упустить этип алды да. Эси ошондо чын эле эл тарапка өтүп эле жакшы президент болуп эле иштесечи, аягына чейин сроку, да, бүт мүмкүнчүлүгү бар болчу. Кереги эмне эле? Ошо бир туугандарыңыз эмне кылатын? Азыр бүгүнкү күндө эле ошондой. Если азыр узкий круг деле угу бергенде, вообще профессиональный жетекчичи мындай узкий кругту создавать этпейт да. Баардыгын угуш керек. Бирок өзүң чечимди өзүң кабыл алышың керек. Эч кимден эметпешиң керек. Акаевди да ушу погубил. Күндүз жакшы эле эметет, үйүнө барып келгенден кийин эле бузулуп калат деп сүйлөчү. Аялын жаман көрсөтүп алды ошону. Бакиев дагы жакшы эле сүйлөшөт, анан резиденциядан келгенде эле башка чечим болуп калат дейт. Анткени бул чынды айтканда над президентом издевательство да. Президент деген кишини манипуляция кылып калышат да жакындары. А жакындарында жакындары бар да. Анан булар келип туруп айтат: "Мен любой вопросты чечем, президент менин айтканым чыкпайт" деген мнение создавать чечет. Это уже неуважение. Президенттин иштетип аткан. Президентке акеңе болобу, досуңа болобу, понимаешь? Кудасы болобу, бул уже просто сен сыйлабагысыздык да. Если сыйласаң, наоборот айтышың керек. Кой, бүгүнкү президент ушундай мыкты, биздин сөздү укпайт. Айтсам айтармын, бирок чечимди өзү кабыл алат. Ушуну президент
элдин баарына жайылтыш керек да, ушу чтобы не просто сөз, а чын эле ошондой болуш керек. Укпаш керек. Дос менен кийин дос болосуң. Сурооң бүткөндөн кийин. А бирок мына Акаевдин эң жакын досу кийин кас болуп калды. Жана дос секретарь жеп жүргөн. Текебаев опытный саясатчы да, көп жүрөт. Ошон үчүн жанагы жогорку кеңешке келгенде мен Садыр Жапаровга кайрылат элем, анан кийин мына дос секретарь сага кайрылып атам деп туруп эмени грузить этип койду да. Ташиевди. Понимаете? Бул жөн эле эметкен жок. Атайын ушунун баарын ушу деңгээлге чыгарды да эме Текебаев. Потому что бүгүнкү күндө көп нерсе жакындарынан, тияк биягынан чечилет. Бирок мен насколько мына саясатты мен түшүнөм, бүгүнкү күндө Садыр Жапаров өзү решение кабыл алат, өзү иштеп барат. Потому что бул башкачараак да ситуация. 10 октябрь күнү сиз боюнча президенттин буйругу жарлыгы чыкты. Сиз ошо 5 октябрда эл мындай нааразычылык айтып чыгып, тополоң болуп, анан өлкө жетекчилиги түшүнүксүз каякта жүргөнү мындай бир ээсиз калгандай болду да өлкөчү. Ошол маалда сиз кайсы бир тарапты, маанилүү тарапты колго алып, ошо күч түзүмдөрүн координациялоо жөнүндө неме милдетин алдыңыз эле. Анан ошо президент Жээнбеков президенттик кызматында алган чечимдердин акыркылары ошо сизди жумуштан бошотуу болду да. Эмнеден улам ал эмне аракет болду эле ал күнү? Негизи ачык айтыш керек да, мындай бул тарых. Мен легитимдүү бийликтен өкүлү катары мен жалгыз эле болуп калдым Кыргызстанда. Президент жок, күч структураларынын баардыгы жок, бирөөсү да жок. Прокурор, генерал. Казыр Опунбаев менен Лемени эле айтып атышпайбы МВДны? Ген прокурор да качып кеткен, Финпол да качып кеткен, Финразвед баардыгы качып кеткен, бирөөсү да жок болчу. Зам министрлердин бирөөсү эле калган. МВДда, допустим, Орозалиев эле калды, а первый зам Сүйүн Омурзаков. Ал Ошто болчу. Ал мага сразу чалды. Мен келейинби деп, жанткери функциональный обязанность болчу. Ал аткаруучу болот да, качып кетсе. Мен айттым, сен Сүйүн келбе, Омурзаков деп. Сен именно Ошто болуп тур. Жана 2010-дагыдай тополоң чыгып кетпесин аякта. Тиги бу деп, ал ошол жакта карап калды. Анан доклад берип атты барды. Ал жакшы иштеди. Эме сразу чыкты бизге. Жок эме, ким эле? Орозалиев. Анан Орозалиев келгенден кийин мен Курсан Асановду опытный да. Ага айттым, мына Курсан Асанов тем более азыр бул шайлоого катышып, митингтерде сүйлөп, тигинтип, минтип уже бул элдин тарапта болуп калды да. Анан ошон үчүн Орозалиевке буну кошуп берип, анан биз 3 күн координация кылдык, жакшы эле координация кылдык, бүт баарын жакшы кылдык. Ошондо деле жана площадьта турган Садыр Жапаровдун балдары менен, баардыгы менен тең эметип атыштык да. Чоң иш кылдык. Кечинде патрулированияларды баардыгын жардам берди. Анан көп партиялар жардам берди. Бүт партиялар, жана 12 партиялар, Ата Мекенчи болобу, бүтүн Кыргызстандын балдары болобу, баардыгы чын эле аябай жакшы элди кошундарга кошулуп, аябай жакшы жардам берди. Эч ким бөлүнгөн жок. Ошондой. Жакшы болду, ошон үчүн мен ойлоп атам. Не себептен Жээнбеков мени анан 10-чу эмеде алып атат да. Биринчиден бул ичкүйлүк. Анткени мен вообще роль аткарып калдым да. Ошол күндөрү жалгыз болуп калгандан менден башка жок, мен вообще как главнокомандующий болуп калдым да. Анткени бүт күч түзүмдөрдү мага баш ийип калды. Чын эле менин сөзүмдү угуп атышты. Анткени секретарь Совбезде чогуу келдик ГКМБга. Анан ал ооруп аткан, бир күн болуп эле анан кийин жаман болуп атам деп үйүнө кетти. Аны больницага жатам депчи. Мен исполняющий обязанности болуп калдым. Анткени биздин регламент боюнча ошондой да, мындай мыйзам боюнча. Анан ошондо биз координационный совет өткөрбөдүк. Совета безопасности координационный кеңешпен өткөрүп, Генштаб болобу, бүт күч түзүмдөр болобу, вооруженный силы и правоохранительный орган баарыбыз
чогулуп туруп анан ошондо чечим кабыл алып туруп анан рассылка кылбадыкпы средства массовой информациялардын баарына. Ошондо жана биз не политикбиз, политиктер отуруп алып туруп, давайте политический русло менен кеткиле, биз бир тарапты кармабайбыз деп айтканыбыз. Анткени ошондо биз бир жагынан эметип калсак, анда биз жардам берип калмак болчубуз да, анда чын стабильность да бузулуп калмак. Ошон үчүн саясатчыларга койдук да, бирок айттык, срок бердик да. Если мындай болбосо, ана биз киришебиз депчи. Анан болду, тезирээк сүйлөштүк. Ошо анан мага чет өлкөлүктөрдүн баары мага чыга баштады. Бардыгы. Мен аркылуу эметип атышты, потому что президент жок да. Президент жок, өкмөт жок. Күч структуранын бирөөсү да, член правительствонун бирөөсү жок. Анан кимге чыгат? Только Коопсуздук кеңешинин эмеси деп туруп, биз аркылуу Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан бардыгы бизге чыгып эметет. И межправительственный организациялар дагы, неправительственный организациялар да мага чыгып атышты да. ООН болобу бардыгы. Биз ошого баарын информация берип турдук да. Ошон үчүн биз эмеде отурдук, ГКМБде. ГКМБде связь жакшы, тем более Атамбаевди алып чыгып кетирип дагы СИЗОдон кишилерди алып чыгабыз деп атпады. Биз бир да кишини чыгарган жокпуз. Эки эле киши чыкты, Атамбаев чыкты, анан Зилалиевди сот аркылуу чыгарышты. Болгон эле ошо. Калган баарын сактап калдык. Болбосо бардык жерде бүт чыгып кетишпеди. Ошону биз жазадык, ушунун баарын стабилдештирүү боюнча. Ошого эч күйдүлүк болду дейсизби анан? Мүмкүнчүлүк ГКМБде отуруп туруп ошонун баарын жазадык. Анан ошого ич күйдүк кылды биринчиден. Анан бул кайта возвратить этем дебеди өзүнүн бийлигинчи. Ошондой аракет күч болду. Мага деле чыгышты. Жана Генштабтын азыр Генштабты жана Талайды коебуз, Кочкорлук жигитти. Сени болсо ГКМБга калтырабыз мени, председатель кылып азыр указ болот. Сен мени Жээнбекти колдоп берчи деди. Мен айттым, мен колдобойм, мен баштан Жээнбек ичине кетсин деп атам да, колунан келбей калды. Уюшкан кылмыштуулук менен Матраевдер менен тиешеси бар деп ачык айтып атып жүрбөдүмбү? И тем более 3 партияны бийликке алып келем деп Жээнбек жанагы катализатор болуп калды да ситуация. Анан ал моральное право уже не имеет 3 күн как главный командующий тыштап кеткенде. Допустим, ал качпаса, Опунбаев деле качмак эмес. Кашкар Жумшалиев деле качмак эмес, президент качпаса. И калгандары да качмак эмес. Өкмөттүн башында турган эме дагы качмак эмес. Понимаете? Ошонун баарын катализатор кылган. А бирок ал аракет кылып көрбөйсүң, аракет. Ошодон кийин жана легитимный, нелегитимный деп Садыр Жапаровду ойното баштады. Кетет, кетпейт деп. Анткени Садыр Жапаров биринчи болду дегенде ага жана телохранительди, анан кийин спецмашинаны беришти. Анан кийин премьер-министр чыга калды. Жок, биз отставкага кеткен эмеспиз. Биз калдык, иштеп атабыз дегенден машинаны чыгарып бербей коюшту эмеге, тиги Жапаровго. Понимаете? Ошодон интригалар башталды да, уже түшүнүктүү болуп калды, что анан Генштабты алмаштырып военный положение киргизди. Бул не деген сөз? Бирдеке болсо, мен военный положениянын убагында атам деген сөз да. Митингчилерди чыгартпайм көчөгө деди, бирок аны уккан эч ким болгон жок. Андан корккон эч ким болгон жок. Вот кеп ошодо анан машиналардын баарын алып келип площадка жана военныйларды, БТРлерди койбоду. Это уже действие. Анан ошондо Жапаровдун эмелери катуу кыйкырбады. Шариман, тигиндей мында сен ойнобо, сен ушу жаш балдарды салып берейин деп атасыңбы деп жана Бакай Кашкарбаевпы катуу сүйлөдү. Анан ошондо эменин кишилери ого бетер келе баштабады. Тиги Садыр Жапаровдун тиги бу кайта уже эме ситуация жаман болуп баратты. Анын үстүнө Атамбаев дагы кыймыл аракет кыла баштады. Бизди как раз уже алып койгон да. Биз кетип калганбыз. Анткени жана бул чалып КГБдан Суаналитти кетиргиле, МВДдан Курсан Асановду кетиргиле деп жана өзүнүн генералдарды кийин бербеди. Ошолорго, ошон үчүн генералдарды берди да. Салиевке, Талант Салиевке генералды берди. Анан жанагы азыркы МВДда бүгүнкү күнгө чейин отурат, ага генерал берди. Ошон үчүн берди булар. Колдоп жана негизи кан чыгарабыз деди да ошондо, бирдеке болсо. Войска менен базабыз деди да. Кыргыз элинин войска менен эч качан база албайсың. Анан войсканы эмеге эметпегиле.
элге каршы койбош керек. Ben эмне себептен Национальный гвардиядагы офисибиз Национальный гвардияда да Собердики. Мен ошодон алып туруп эмеге барганым ГКМБга подставлять этпейли дедик эмени. Анткени жаш призыв болду да. Жаш балдар келди. Национальный гвардияда эмелер бар, курал жарак бар, БТРлер бар, тиги бу повод бербеш керек. Киришпесин дедиңиз. Киришпесин войскалар деп туруп ГКМБ бардык. Отставкага кеткенден кийин саясий элита жолугуп атабы Жээнбеков менен? Эмне деп атат? Ката кетирдим дейби, эмне дейт? Же кайра келем дейби? Реваншист болуп. Менин оюмча саясий элита тигини тыштап койду. Анткени эми ушуга жеткиргенден кийин Атамбаевди деле тыштап койду, Бакиевди деле тыштап коюшту, Акаевди деле тыштап койду, Сооронбайды деле тыштап коюшту. Бизде ошондой да. Начар тагдыр. Анан жөн эле эми калп эле эмете беришет. Тигинде мындай деп бирок эл түшүнүп турат да. Болду да. Анан кийин жана эмеге дагы Садыр Жапаровдун артында Бакиевдер турат, тиги бу деген күлөсүң да просто. Риторикада. Өзүн коргой албаган президенттер бирөөгө жардам берип, бирөөнү коргомок беле. Бирок алар аракет кылышы мүмкүн да. Кайсы бир мындай мамилеси, ималасы бар, илинчеги бар адам менен кайра мындай бир өзүн актап алганга, келип алганга дегендей. Жок, эми булардын вопросу башка да. Булардын вопросу башка. Мына Акаев ал эмеден чыгып кетти, иллюзиядан чыгып кетти. Бакиев ал иллюзиядан тоже чыгып кетти, потому что ушунча жертва болсо, ушунча эме болсо, тиги бул саясатташып турат. Кыргызстан саясатташкан мамлекетпиз да. Бүт саясат, биринчи саясат анан экономикада. Эми Атамбаев деле болду, он выпал с этого. Жөн эле анын туугандары, балдары педалировать этип берет ушундай ситуацияда, бирок колунан эчтеке келбейт. Ошол эле эмени алабыз. Сооронбай Жээнбеков. Азыр аны суракка чакыра баштайт, тигинте баштайт, минте баштайт. ТЭЦ боюнча чагылат. Эми булуттар бунун үстүнө болот да, чынындачы. Анткени ошол эле жанагы күч структураларынын бардыгы кой таш маселеси боюнча, ТЭЦ боюнча, анан жана октябрь убактында Кашкар Жуншалиев тиги булар сени кармалат да бир күнү. Алар показания беришет, тигинте эми аягы жаман болот да, в любом случае начар болот. Эми Коопсуздук кеңешинде иштеп калган адам катары айтсаңыз, азыр Жетим тоо деген кен күн тартибинде аябай көп талкуу болуп аткан жер болуп атат да. Анан бир тарап айтат, ал деген илгери эле кытайларга сатылып кеткен, окуя ошо жер биздин табылуу жерибиз болуп калат, Кытай бир кирсе чыкпайт деп ызчуу салып атышат. Экинчи тарап, мисалы Текебаев, Садыр Жапаров тарап бул 100% Кыргызстанга өткөн деп атышат. Ошондо сиздин маалыматы бар адам катары каягы чын, каягы калп айтып атат? Бул чын айтканда 100% Кыргызстандыкы, эч кимге берилген эмес да, берилбейт. Анан мен мурунда интервью бергем, азыр ошонун баарын Клара Сорон, Куулова, жанагы оппоненттер, Садыр Жапаровдун оппоненттери аябай таркатышып атат да. Анткени мен именно интервьюму таркатышып атат. Анткени Садыр Жапаров Жалал Абадтабы, же Токтогулдабы бир жерде айтыптыр да, что биз казабыз, анан мамлекеттик госпредприятие болот, бул эми бүгүнкү күндө менин интервьюмда, мен губернатор болуп жүргөндө мен айткам, буну месторожденияны казганда экологияны бузуп албайлы. Экология бул суунун башы. Чын эле ал жерде ошо экологияны бузуп албайлы. Азыр СССРдин убагында да буну казган эме деген да бар. Анын интервьюлар да барды бар ошо. Бүгүнкү күндө госпредприятие тиги буну ачканда, допустим, казабыз дегенде экологияны биринчи очередь саткан. Анткени мунун СССР убагындагы даже кумторду каза баштаганда методдор башка болчу. Азыр экологияны сактаган методдор менен каза турган методдор пайда болгон. Ошону колдонушат да, негизичи, чтобы зыян келтирбесин депчи. А если ошондой мүмкүнчүлүк болбосо, анда казбаш керек. Потому что любой жерди казгандан кийин экология бузулат. Ошон үчүн биринчи учурда экологияга доо кечир. Мен башынан 95-жылы депутат болуп жүргөндө деле мен башынан кумторго каршы болчумун.
Анткени биз жаш республикабыз, жаңы независимостьти алдык, эгемендүүлүктү алдык. Ошондо биз эчтекени казбай туруп эле демократия, туризм деп эле технологиялар жаңы технологияларды тиги буларды менен эле эметсек, бизге алдыга жылсак, бизге дүйнө жүз жардам бермек за демократию. А демократияга берилген инвестиция, кредиттердин көбү бул гудбай кредит деп коет да, бүт кечирилет. Кечириле турган акчалар болчу да, за демократия. Анткени элдин баары эметет да, мына пандемия боюнча канча миллиарддарды берип атышат жардамга. Булардын баары кечириле турган эме акчалар да. Ошону эметпеш керек да. Ошон үчүн мен башынан депутат болгондо эле выступать этчүбүз. Эмени казбайлоого тиги кунтөрдү. Потому что 90-жылдарда, 91-жылдарда баштаганда казып методдор башка да. Открытый метод, тиги бул мөңгүлөр бар, эмелер бар, экология бузулат. Казыр эми канча жыл өттү? 30 жыл өтүп калды. Методдордун баардыгы эмеде башка да. Эми ошон үчүн жанагы президенттер ушул жетим тоо маселесине келгенде биринчи очередте эмени экологияны карайт, анан только экономический выгоданы карашыбыз керек да. И мен ойлойм, эл деген кыргыз эли, если туура эмес болсо эч качан макул болуп отурбайт. Потому что жетим тоо вопросу Нарын областында, мен айтайын, мына жакында эле шайлоодо то Карска берип коет, то уйгурларга сатып берет. Жөсү жанагы Матраимовдун контрабандистин чоңу жана Хабибулла, ошо жакын агенттиктен ошентип элдин уже эмесине сиңип калган. Очень тяжелый вопрос. Ошону разъяснительный жумуштар болот, анан баары ачык айтып эмес, даже мына ГЭСтер боюнча. ГЭСтерди куруп атканда көп акчаны жеп коюшпадыбы? Жакшы нерсе. СССРден бери келатат. Нарын областында жана 5 КЭС ачыш керек деп. Анан эле келгенде эле башкача аспай калат. Ошон үчүн ушунун баарын мамлекет жакшы бетке, ошол эле жер үй маселеси, жана башка Талдыбулак, Левобережный, булардын баардыгы ачык чечиле турган, өз убагында чечиле турган нерселер. Көмүскө чечилсе ызы чуу боло берет. Кыргыз эли боевойда. 81-жылы алгач ушул коомдук тартипти көзөмөлдөө деген кызматка киришкен экенсиз да. Ошончо жылдан бери саясатта, анан немеде күч түзүмдөрүндө иштеп келатасыз да. Комиссар Катани деген лакап ысым качан жабышты сизге, ким койду, андай атты? 89-жылдары мен Ысык Көл областына которулуп, ошол жерде Пржевальск шаарында, анда Пржевальск болчу, Каракол шаарында иштеп калгам. Милицияда. Ошол учурда 90-жылдары жанагы чечен боевиктери Абхазияны согушкандан кийин или ошол учурларда самолетторду захват кыла башташканда, самолетторду захват кылып, заложниктерди алып, анан кийин бийлик менен соодалашып, эметишип аткан террористический биринчи актылар башталганда СССР боюнча. Анан мен иштеп турганда, мен уже ГОВДда зам начальник ГОВД болчумун, милициянын замы. Бизде аэропортто жана чешский самолет борчу 14-15 киши баткан пассажирлер менен 3 киши, 3 бала эмени базып алышат да, самолетту. Самолетту базып алышып, бычактары менен, взрывной устройство менен, анан заложник деп объявлять этип, Бишкекке учкула, Бишкектен чоң самолетко учуп, анан биз айтабыз каяка учканга деп заложниктерди алып алган. Ошону биз бошотконбуз. Мен жетектегем да, бошот. Анан ошондо «Комсомольская правда» газети жазып чыккан. Ошо окуяны, ошо мен жөнүндө жазып, «Комсомольская правда» анда СССРдин убагында. Анан ошондо как раз биринчи жолу жана «Спрут» комиссар Катани боюнча фильм чыкканда. Анан ошодон баштап, ошодон кийин комиссар Катани деп айтылып калды. Анан мен Ысык Көл районуна келип, анда чилеме капитан чининде болчумун. Иштеп калдым. Анан биз жана Ысык Көлская мафия деп коебуз, торговая мафия деп. Анан катуу күрөш кылганбыз.
аябай күрөшкөнбүз. Ошондо эл дагы бизди колдоду, адилеттүү иштей баштады. Курортный зонада иштей баштаганда анан ошол жерде капитан катание деп, анан комиссар катание, уйкашта капитан деп, анан бизге кемпирлер келет, орус аялдар келет дегенде анан арыз жазабыз дейт да, начальниктин атына арыз жазат да. Анан тиги арыздардын көбү эле капитан катание деп капитан катание деп эле жазып жиберет. Анан ошодон эметип, анан кийин публикациялар чыга баштады. Анан мен ошол жерде иштеп турганда анан биринчи жолу камалып кетпедимби, КГБ менен эметкен. Анан ошондон кийин публикациялар болуп, анан ошо до этого уже 1 жыл комиссар катание деп эле көлдө аташканда. Көлдөн башталыптыр да баары. Эгемендүүлүк алган жылдан берки өлкө башчылардын бардыгы ар кимисиники ар түрдүүчө формада дейли. Бирөөсү абакта десек, бирөөсү айдалды, бирөөсү жек көрүндү болду, кызматта туруп эле эл аны президент кабыл албай калды да. Президент катары анан ошондой кийинки, мисалы сиз азыр мындай бир 90%, балким 100%га деле ишенимди айтып атасыз. Кийинки баары бир Жапаров болот депчи. Мындай учурдагы абалга карата айтып атасыз да. Анан ошол киши, мисалы ал киши президент болуп калчу болсо, өлкө башчы болсо, ошондой кайгылуу тагдырдан кантип аман калышы керек ал киши? Жакында биз саясатчылар менен сүйлөшүп отурабыз да. Анан айтып атабыз, Кыргызстан саясий жолу жана сынган кылычтай эле болуп баратат. Один к одному кетип атат. Сынган кылычтай болуп. Ошондо деле жанагы чокойду көрсөтүп атпайбы? Унутпа, сен кайдан келдиң десе деле чокойун алып коюп, анан жаман жолго кетип калат. Өзүнүн башы алынып. Ошондой эле. Эми ар бир кишинин өзүнүн ички дүйнөсүнөн болот. Унутуп койсоң, президенттердин эмне болгон жаман жакка кетип калат. Унутпасаң, адамдын ички дүйнөсү кандай болсо, ошондой болот да. Мен ойлойм, ар бирөө вывод чыгарат да. Садыр Жапаров ачык эле айтты. Мен мурунку президенттердин турмушунан, алардын иштешинен мен вывод чыгардым деп ачык айтты. Сабак алдым деп өзү айтты. Эми тоо деп туралы көрөбүз. Негизи алдын ала эч ким эмете албайт. Бирок мен, допустим, эмелге почему? Мен бүт президенттер менен иштегем. Акаевдин убагында Ошто КГБда иштедим, депутат болдум, Бакиевдин убагында иштедим, Отунбаеванын убагында иштедим. Бир эле Атамбаевдин убагында иштеген жокмун. Потому что мен Атамбаевдин убагында чын иштегим келген жок да. Потому что неадекват, он и в Африке неадекват да. Ошон үчүн иштеген жок. А ким иштеди? Он всех подвел. Бүгүнкү күндө түрмөдө отургандардын бардыгынын винасы эменин үстүндө. Алмастын үстүндө. Алмаз если жакшы иштесе, булар да жакшы болмок. Эми мына бул Сегизбаев кыйкырып атат да. Сегизбаевдин да аягы жаман бүтөт. 2 замы мына камалып атат азыр. Булар жөнүндө кыйкырып эле жана политический убежище алабыз деп кыйкырып жүрүшөт да, барды. А бирок жакшы иштеш керек болчу. Өз убагында токтотуп, Атамбаев эле токтотуш керек болчу. Мына жакында аял айтып атпайбы, автобуста турат, первая леди на остановке стоит, тиги бу деп, элдин баары боору ооруп эметпеди беле. Понимаете? Ошого үй бүлөңгө жеткирген бул эркектин эмеси. А бирок өзү чыга калып түрмөдөн масловый бронированный Мерседести жана атып атпады беле площадьта. Атты могу жерге тийди. Көрсөңөр, бронированный Мерседес чыга калды. Булардын бардыгы жана коррупция, тияк бияка баарын аралашып отуруп, акчалардын баарын бекитип алышкандар да. Понимаете? Көбү 200 болот бе. Ошон үчүн менин тилегим, ошо 200 болбой, бардыгы ачык, айкын саясатта жүрүш керек да. Анда ошондой оңолот. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо сиз Бүтүн Кыргызстан партиясынын катарында болгондо да Мадумаровдон кийинки экинчи тизмеде бардыңыз. Азыр сиз Жапаровдун келечегине ишенип атасыз да, ошондо Мадумаровдон Жапаров тарапка өтүп кеттиңизби? Жок, мен эч жака өткөн жокмун. Просто биз Адахан экөөбүз парламенттик шайлоого бардык, болгон эле ошо. Парламенттик шайлоого бардык. Ал канчалык жардам берсе шайлоодо, мен дагы ошо партияга ошончо шайлоодо жардам берип салым коштук да. Бу жерде парламенттик шайлоо. А бирок
президентский шайлоодо мен на самом деле Садыр Жапаровду колдойм, потому что очевидно болуп атат, что азыр эме Жапаров утат биринчи. Экинчи, почему мен Жапаровду колдошум керек? Потому что мен күрөшкөн криминал менен, мен күрөшкөн коррупционерлер менен, бардыгы менен бул күрөшүп атат. Ошон үчүн мен жардам беришим керек. Бүгүнкү күндө силер эмесиңер да, средства массовой информации отслеживать этип, мониторинг кыласыңар да. Калган кандидаттардын оозунан бирөөсүнөн криминал менен күрөшөм, Камчы Көлбаев, вор в законе, ошо Райым Матраимов, бүгүн символ коррупции тиги бу деп бирөөсү айтпайт. Понимаете? Мына бул менин программам менен Садыр Жапаровдун программасы бир десек болот да, мен ошон үчүн аны колдоп атам. Калгандары бирөөсү айтпаса, эчтеке эметпесе, эмнеге эметет элек? Просто анализ кылып көрсөңөр. Бүгүнкү деле кандидаттардын баары. Ошо анализдер боюнча Садыр Жапаровду Көлбаев жардам берип алып келди дегенге кандай карайсыз? Ошондой бул бардыгы просто эмеде, черный пиар да. Черный пиар. Болбосо мына бүгүнкү күндө Көлбаев түрмөдө отурат. Райым Матраимов өзү коррупция менен мына эметип, только единственный үй камагында. А так бардыгы эме? Тергөөдө. Биз ушуну эмеден сурандык да. Сооронбай Жээнбековдон. Ушундай кылалычы, же кылбай койду. Садыр Жапаров кылды. Это уже поступок. Мен негизи саясатта көбүнө айтам да, сөзгө ишенбегиле саясатчылардын сөзүнө. Только поступокко ишенгиле. Поступокко ишенгиле, ошо менен иш. А так саясатчылар бардык сону сүйлөйт. Ынандырып коет. А поступок. Эки нерсе болуш керек да. Это поступок и репутация. Вот ошондо киши жаңылышпайт. Рахмат Өмүрбек ага. Аябай жакшы, ачык маек болду. Сизге рахмат, айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү маекти ушун менен жыйынтыктайбыз. Өмүрбек Субаналиев агабыз менен маекти сиздер supertv.kg сайты аркылуу же болбосо YouTube'дагы Super TV каналы, ошондой эле жаңылыктар Super TV каналы аркылуу көрө аласыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар.